Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? ГБТсин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес, агай. Кудай буйруса көзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал. Бүгүн биз сиздерге Бердокожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Дуаланган келин 5-бөлүм. Өткөнгө чыгарылышта дубаланган тамак аш менен дубаланган жоолук салынган Аида үн катпастан көшөк артында олтуруп калган. Ал тургай чанып жаткан Равшанды көргүсү келип, улам сыртка көз жүгүртө издеген. Келин болуп калган Аида Равшанды эле күтүп, анын айткан сөзү менен жашап калган. Айымкан келин жумшайт деп эле Аиданы олтургуза койбой иш дайындаган. Бир күн Айымкан менен Элмурат айылга кетет. Ошондо гана Равшан күндүзү келинчеги менен сүйлөшүп, шаарга кетүүнү айткан. Мындай чечилип сүйлөгөн Равшанды Аида биринчи рет көргөн болуучу. Бүгүн ушул жерден баяндайбыз. Аида менен Равшан сүйлөшүп олтуруп, Равшан аны качырып келген күндөрүн эстей баштады. Ал өзүнүн достору менен жакшылап план түзүп, кара сууга пахта тергене келген курсташ кыздарын кошуп, Аиданы кафеге чакырган. Кечке пахта терип чарчаган кыздар кечинде Равшандын сунушуна шак эле макул болушкан. Себеби түштүккө пахтага келишкенине 10 чакты күн болгон эле. Бири-бирине коёндой окшош күндөр кечке пахта термейди, анан кечине жатып алмай. Кыздар, мындан 6 чакырым аралыкта райондун борборунда кафе бар. Ошол жерге барып келбейлиби? Деп чакырган мырзаларга кыздар жооп беришкен. Агайдан уруксат сурасаңар, биз даярбыз, деп шаңкылдап күлүп жооп беришти. Агайын колго алып койгон балдар ошол элеби? Эгер агайыңар эле болсо, анда анын жарасы жеңил эле. Деп агайынан сурап келген кетимиш болуп барып, эки жеңил уну айдатып келишип, 5 кызы салып жөнөштү. Райондун борборундагы жакшы деген кафеге келишип, тамакка буйрутма беришти. Эч жамандык ойлорунда жок кыздар эч тартынбай тамактан жеп, аз-аздан винодон ичип олтурушту. Бир кезде Равшан столго ооз ачылган шампан алып келди. Себеби Аида вино ичпей жаткан болчу. Равшан Аиданы карап: "Аида, мен сен үчүн шампанский алып келдим. Арак вино ичпесең да шампанский ичип олтурсаң, биз күндө эле ушинтип олтура бербейбиз да. Силерди сыйлап коелу деген эле ой." Аида Равшандын "сен үчүн" деген сөзүнө ээрдемси: эгер мен үчүн шампанский ачкан болсоң, алып олтурайын. Бирок алымдын жетишинче. Шампанды тигил столго эле алып келип ачсаң, жакшы болмок экен? Дегенде Равшан эмне деп жооп берерин билбей күлүп котолду. Башында вино ичпей койгондо Равшан Аиданы жакшы эле кыйнаган. Бирок канысынан эч майнап чыкпагандан кийин кагуу жеп каламбы деген ойдо ал Аиданы ичкилекке кыйнаганды токтоткон болчу. Жолдошторуна дагы "Башкасы ичпесе койсун, Аиданы ичиргиле" деп башта эле тапшырма берген. Бирок Аида биринчи тост сүйлөгөндө алдында куюлган винодон бир аз ооз тийип, башка ичпей койгон. Равшанга кошулуп ал жерде олтурган балдар да кыйнай баштаганда Аида өзүнүн шартын түшүндүргөн болчу. "Ичимдик ич деп кыйнабагыла. Баары бир ичпеймин мен." Балдар айлалары кеткендей бири-бирине карап калышат. Ал жердеги берки кыздар дагы Аидага ичкенге болбойт деп айтышканда, пландын баары ишке ашпай калабы деп бир нече көз ирмем ичинде эле Равшандын санаасы сабалап учту. Чын эле, азыр Аидан алакка чалбай калабызбы? Эгер вино ичпесе, анда иштин бүткөнү. Кыздар 2 саатка жетпеген убакыттын ичинде уйкуга кетишет. Ал эми Аидачы? Эгер Аиданы уктатпай ала качсаң, алыс жолдо аябай эле кыйнап коет. Жолдон гай тосса, анда иштин бүткөнү. Тыгырчылап Равшандын айласы кете баштады. Оюнун баары эле эптеп Аидага вино ичирүү. Бир убакта ордунан туруп шампан сатып алып, өзү оозун ачып, эч кимге билгизбей көбүрөөк дозада уйкунун дарысынан кошуп столго алып келди. Убакыт деген токтоп турбайт эмеспи? Секундтар мүнөт болуп, мүнөттөр саатка алмашкан сайын кыздардын тынчы кетип, "Кеч болуп кете элек да бизди жеткирип койгула. Эртең эрте туруп пахта теришибиз керек. Планды аткарбасак, кыз башыбыз менен бизге уят. Бош болсок шашпайт элек. Бөтөн эл, бөтөн жерде түн катып жүрүш бизге уят эмеспи эми кыз кишиге?" деген сөздөрдү айтып, балдарды шаштырып киришти. Баятан бери дозасы көбүрөөк кошулган 3 стакан шампан ичкен Аиданын уйкусу келип аткан.
Аида эле эмес берке кыздардын дагы уйкулары келип, ооздорун ачып эстеп: уйкубуз келип жатат. Кечке чарчагандыкыбы же виного мас болдукпу? Айтор, абдан уйкубуз келип жатат, деп алды уктай баштаганда дасторконго бата кылып унаага келип отурушту. Арадан 15 мүнөт өтпөй эле кыздар шылыкый уктап киришти. Аиданын вино ичпейм дегенине көңүлү чөгө түшкөн Равшан качан гана ал шампан иче баштаганда көңүлү көтөрүлүп, удама тоос айтып, кыздарды ичкиликке кыйнаганга басым жасаган. Мунун баары Аидан ала качып кетүү үчүн түзүлгөн план эле. План ойдогудай аткарылып, унаа менен 4 кызды келген жерлерин жеткирип коюшту дагы шылкылда уйкудан көз ачылбаган Аиданы кайдасың ноокат деп Равшан айылына алып жөнөштү. Равшандын айтуусу боюнча Аида эртең менен эрте турган жок. Равшан экөө тең 9га чейин уктап уйкуларын кандырышты. Бул үйгө келин болуп келгени Аида биринчи жолу уйкусу кана уктады. Эрте мененки уйку кандай таттуу. Аида Равшан экөө дагы бул түндө ачыла сүйлөшүп, бири-бирине болгон арзуу сезимдерин ачык айта алышты. Равшан эмнегедир бул күнү Аиданы башкача эркелетип, Аида укпаган сүйкүмдүү сөздөрдү аяган жок. Башта эле Равшан Аидага бул сөздөрдү айтайын деген. Бирок энеси Айымкан: катынды башынан, баланын жашынан деген кеп бар. Аялыңды көп эле эзилип эркелетип, жардам бере бербе. Азыр аны башыңа чыгарып алсаң, анда ишиң бүттү. Эркектин мойнуна минген аял оңой менен түшпөйт. Деген кайненелдин акыл кепти айткан. Анан дагы жуулган кирдин суусун төгүп бере калам деп энесинен тил уккандан кийин Равшан күндүзү такыр эле аялына жакындабай калган. Жылуу төшөктөн тургусу келбей Аида жарым сааттай ойго жатты. Эгер ойгонору менен эле төшөктөн турганда, балким баары башкача болмок беле, ким билет. Мына турайын деп жатканда дарбаза такылдап калды. Аида көз ачып жумганча ордунан атып туруп кийинип, дарбазаны ачканга шашыла жөнөдү. Айымкан күйөөсү Элмурат экөө коңшу айылга конокко барганда эле бүгүн эле кетебиз деп айтпаган. Бирок үй ээси ал күнү кетирбей, бүгүн конуп кеткиле деп ой бойлоруна койбой алып калышкан эле. Айымкан жакшы эле, кетем, келин уулум эмне болду деп жатканда абышкасы Элмурат дагы үй ээсинин тилине кирип Айымканды: бир күндө эмне болмок элең, атайын суранып жатышса деп урушуп койгон. Айымкан айласы жок эле түнөп калган. Эртең менен эрте туруп эле биринчи автобус менен келишти. Кемпир чал дарбазаны али ачыла электигин көрүшүп, келини менен уулу тура элек экенин билишти. Ошол учурда Айымкандын ачуусу келди. Төркүнүндө жүргөнсүп түшкө чейин уктайт деген эмнеси? Биздин көзүбүз мындай болсо эле ушул тура. Жанагы уулуң аял башкарганды дагы билбейт. Эшиктин алды дагы шыпырылбай калган тура. Бул деген уят иш эмей эмне? Эл укса эмне болот? Атадай болуп балага бир катурак айтып койсоң боло. Эми шаарга барышса, балаңдын башын айлантып, мойнуна шапеле минип аларын бөркүңдөй көр. Деп жаңыдан гана алкынып баштады эле. Аңгыча Аида күнөөлүү кишидей болуп бүлбүрөгөн калуунда дарбазанын эшигин ачты. Айымкан Аидан көзүнүн заары менен жутуп жиберчүүдөй карап дарбазанын эшигин аттады. Элмурат келинине карабай эле алдыга басып кеткен. Аида мышыктан корккон чычкандай бүжүрөп, Айымкандын колундагы сумкаларды көтөрүшөйүн дегенде Айымкан: Жөн кой, өзүм эле көтөрөм. Деле сыйчыл боло калат мага, деп жулунуп басып үйгө кирди. Бир убакта Равшан да кийинип бички үйдөн чыга келди. Равшанды көргөн Айымкан ооздугун кое берген азуаттай жулкунуп сүйлөнүп кирди. Эмне түшкө чейин уктадыңар? Эл укса эмне болот? Мен сага эмне деп айттым эле? Бир күн жок болсо түшкө чейин уктатасың. Бир ай жок болсо анда эмне боласыңар, я? Силерге ишенич да бекер. Шаарыңа барганда сени башкарып алат го катының. Сенде бир эркектик касиет барбы? Аялыңды башкара албагандан кийин эмнеге эркек болуп жүрөсүң? Эмне эшиктин алдындагы шыпырган эмес? Равшан энеси Айымкан жулунуп сүйлөп жатканда Аиданы караган. Аида болсо баарына сен күнөөлүүсүң дегенсип кайранын көзүн карап турган эле. Равшан ошондо келинчегин аяп кетип энесине: Апа, Айдада эч күнөө жок. Туруп эшиктин алдын шыпырайын дегенде мен болбой койгом. Аны эмне үчүн мынча күнөөлөйсүз? Ана уну кара. Барына мен күнөөлүмүн деп коет. Аңгыча эшиктен кечинде берген 10 чынын көтөрүп кошунанын кызы кирип келди да: "Рахмат сиздерге" дегенде: "Качан алдыңар эле?" деп Айымкан сурап калды. Кечинде коноктор келип калгандан Аида жеңемден сурап алып турдук элек, деп жооп берди кошуна кыз. Айымкан кошунанын кызын кетирип жибергенден кийин Аиданы карап дагы эле айкырган улантты. "Кечээ келип, бүгүн эми төр меники деген турасыңбы? Эми сен үйдү бийлей баштадыңбы? Мен билбейм деп койсоң эмне болмок эле?" Аидан эзели укпаган сөздөр менен тилдеп кирди. Өмүрүндө эч кимде мындай уккан эмес эле. Келген 15 күн боло элек жатып, кайненесинин заар тилин укканда жүрөгү тилинип кетти. Эки көзү кайненесин караганы менен кулагы чуулдап, көздөрү караңгылашып, башы айланып жатты.
Ошол убакта чоң энеси көз алдына тартылып, биринчи көргөн түш эсине келип: "Кызым, бекер гана тоонун кырын аштың. Кырды ашпай койсоң болмок, эми өз убалың өзүңө. Кыйналганың кыйналган" деген сөзүн эстеп, көзүнө жаш тегерене түштү. Аңгыча Айымкандын "Эмне туруп калдың Селейип?" деп кыйкырган үнүнөн Аида түшүнөн чоочу ойгонгон кишидей селтете чочуп кетип, эмне кыларын билбей эки жакты карап туруп калды. "Эмне туруп калдың Селейип? Деле мунун кыйынын кара. Кылыгыкты кылып коюп, кылжып менен бууп. Билмексен болуп туруп калганын. Кече келип бүгүн үйдү сен билип калдыңбы? Сенин кандай акың бар? Бирөөгө идиш берип, өзүңдү өзүң билгендей." Аида өмүрүндө эч кимде мындай чучукка жеткен ачуу сөз угуп көрбөгөн. Ошондой эле эч кимде мынчалык корккон да эмес. Ал эми азыр коркконунан оозуна сөз дагы келбей калды. Аиданын абалын көргөн Равшан боору ооруп, энесине бир нерсе айтайын деп оозун таптап баратып туруп калды эле Айымкан: "Эмитеден ушундай. Кийин балабыз Равшанды такыр эле баш ийдирип, алдына салып алат го" дей салып, мунусу өчүп бараткан отко бензин чачып жибергендей эле болду. Ал жакшы эле өзүн өзү кармап унчукпай эле коеюн деген. Бирок энесине акыркы "балабызды алдына салып айдап алат го" деген сөзү кыжырын келтирип, намысына тийди. Апа болду го эми. Каяктагы болбогон кепти айтып, эмнелей деп жатасыз? Айда да күнөө жок деп айттым го. "Эй Кудай, муну кара. Аялыңдын таламын талашып койгонуң кантесиң? Уялсаң боло. Сага ата эне керекпи же катының керекпи? Балабыздын башын айлантып алган го." Айымкан оозуна алы келбей акыркы "балабыздын башын айлантып алган го" деген сөздү айтып алды да, кайра өзүнүн күнөөсүн эстеп, сөздү башкага бурганча шашты. "Эмки жаштарда уят деген жок. Эй атасы, угуп жатасыңбы? Балаңдын айтканын. Балаңа биз эмес эле катыны керек болуп калган турбайбы? Түшкө чейин уктатып, аны саз келгенсип аялына болушуп, анын таламын талашат. Биздин балаңа керегибиз жок тура." Ошентип Айымкан долуулугун карматып жатканда, күйөөсү Элмурат ички үйдөн чыгып келип: Байбиче болдучу эми. Болбогон нерсеге эле ачуулана бересиң да. Коңшулар урса эмне дейт? "Абышка, сен бир немени түшүнүп жатасыңбы? Келгенине 2 апта боло элек жатып, кылган ишин карасаң, салтты бизди сыйласа боло." Айымкандын калган сөздөрү Аиданы кызыктырган да жок. Өзүнчө эле бирдеме жасамыш болуп өзүн алаксытты. Оюнун баары бузулду. Атасын, апасын, бир туугандарын, ал турсун сүйгөнү Болотту дагы эми гана эстеди. Анан ошол өзүнүн эң жакын адамдарын Равшан менен жашагандан бери бир да жолу эстебеген өзү да таң калды. Анткени дубанын күчү бул үйдөн башка жакта эстегенге мүмкүнчүлүк берген эмес. Оюнун баары Равшанга жана анын ата энесине кызмат кылуу, алардын айтканын аткаруу эле. Эми гана кайненеси Айымкандын заар тилин укканда гана бул үй Аидага такыр эле жат сезилип кетти. Бир убакта Аида кайненесине баягы кыз кезиндеги шар мүнөзүнө салып, эч тартынбай маңдайына басып келип: "Мен силерге жакпаймынбы? Анда кетиргиле. Балаңарга башка аял алып бергиле анда" деп акырая карады. Мына ушунда барып гана Айымкан сөзүн токтотуп, жалтаңдап туруп калды. Анткени бакшы кемпир 1-2 айга чейин келиндин көңүлүн калтыра урушпагыла деген болчу. Бул сөз Айымкан эсинен чыгып кеткен экен. Ачууга да калтырып жиберди. Анан ал Аиданы баягыдай олтурбай аткандагы орусча кыргызча аралаштырып эч тартынбай маанилүү, ишени менен көзүнө тике карап сүйлөп жатканын эстеди. Аида азыр так ошол абалына келе түшкөнүн билип Айымкан: "Кокой, дуа жанып кетпесе экен. Бекер эле урушуп алдым" деп ичинен чыйпылыктап жиберди. Анан "Жолуңар болсун силердин" деп кооранып ички үйгө киргенче шашты. Сиздер бүгүн Бердикожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды уга алдыңыздар. Даярдаган Мерим Абдыкадырова, үн коштогондор Жибек Жаныбекова, Белек Култаев, Улчу Абсаматова, Нурастан Бакытбеков, Клара Абдыкалыкова, көркөмдөп жасалгалаган Белек Култаев. Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? Кепетесин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес агай. Кудай буйруса күзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал.